Бишкекте стационардык пост, автоматтык станциянын атайын жабдуулардын жардамы менен абадагы зыяндуу заттардын өлчөмү текшерилип турат. Байкоолорго ылайык абал былтыркы жылга салыштырмалуу жакшырды. Былтыркы жыл менен салыштырсак, мисалы үчүн былтыр январь айында, мисалы үчүн ушул айда 7-8, даже 9 эсе нормадан жогору болчу. Бишкек шаарында бизде автоматтык датчиктер жайгашкан, 50 датчик. И датчиктерди ошо Бишкектин 4 районуна бөлүп орнотканбыз. Эң мындай тазараак жер десек, бул Октябрьский район болуп саналат. Эң зыяндуу зат көбүрөөк жерлер бул шаардын борбору жана жилой массивдер, жаңы конуштар. Көпчүлүк абанын тазарганын кыш жылуу болуп, көмүр аз колдонулганына байланыштырып жатат. Мындан улам адистер үйдү тез жылытуу үчүн курулуштун сапатына көңүл буруу зарыл деп эсептешет. Бул багытта коомчулукка кайрылуу жасап, сунуштарды да беришкен. Көмүр азыр аз жагылып атат, кыш бир аз жылыраак болгондо байланыштуу. Бирок биз мындай сүйүнбөшүбүз деле кереги жок, себеби биз билбейбиз эмки кыш кандай болот. Маанилүү маселе бул жыл сайын жыл массивдерин калк өсүп атпайбы? Жаңы үйлөр курулуп атпайбы? Булардын дагы бир көйгөйү, чоң көйгөйү бул ошо стройматериалдын сапаты. Мындай эптеп-септеп эле курулуп атышпайбы? Тез арада киргизе турган өзгөчө ыкмасы бул теплоизоляция, утепление домов. Жылытыш керек үйлөрдү. Кеминде 50%га көмүрдүн колдонушу азаят. Шаар бийлиги болсо көмүрдү колдонууну азайтуунун негизги жолу катары газдаштыруу ишин артыкчылык катары көрөт. Бир катар калктуу конуштарга көгүл-трот жеткирилүүдө. Маселен, жалгыз Свердлов районунда эле быйыл 2000дей абонент газ менен камсыз кылынат. 2023 жылы Свердлов району боюнча 4 конуш газификациядан өттү. Бул Актилек 2, Актилек Турбаза жана Бакай ата конушу 4 конуш. Жалпысынан негизи Свердлов району боюнча бардыгы 14 конушубуз бар. Жалпылап буга чейин дагы Учкун, Чалбай, Кайынды деген конуштарды газификациялаштырып келгенбиз. Жалпылап айтканда ошо конуштар боюнча айта турган болсок 12%га жакыны газификацияга кошулушту. Анан эми могу акыркы 4 конуштун газификациянын жыйынтыгында биздин прогноз боюнча бир 2000ден ашык киши абонент кошулат деп турабыз. Буюрса азыркы учурда ошо кошулуу иштери жүрүп жатат. Газ көмүргө салыштырмалуу кымбатыраак экени айтылып келатат. Бирок шаар бийлиги атайын изилдөө жүргүзүп, көмүр жагуу көбүрөөк каражатты талап кылары аныкталганын билдирүүдө. Анткени менен абанын булганышына жылытуу мезгили жалгыз себеп эмес. Адистердин баамында унаанын көк түтүнү да абалга таасир этип жатат. Мындан улам электромобиль же газ менен жүрүүчү транспорт каражатын көбөйтүү чаралары көрүлүүдө. Калыгул Асанбаев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.